Азыр дүйнөлүк көйгөй, дүйнөлүк маселе оорулардын бардыгы жашарып атат. Карыштын ордуга жашарып атат. Мисалы пластмасса идиштерди докторлор, врачтар ар дайым кайра медицина айтып атат. Бул зыян, кайнак нерселерди ушул пластмассага салып ичсеңер ар кандай инфекция, оорулар пайда болот дейт. Бирок ошого карабастан пластмасса идиштер өтө катуу көбөйүп атат, өтө тездикте көбөйүп атат. Колдонгондор өтө тездик менен оорулар жашарып атат. Жаш балдарды дагы биз күтпөгөн ар кандай оорулар чыгып атат. Кыш келгенде бүт оорубаган адам жок, аптекалар бүт очередь кезекте туруп атат. Мен эмнеге алып келип атам сөздү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риядтарды, биз мисалы армияга барганда түздөн түз тур деп приказды, буйрукту берет эле, биз ошого карап өтө бактылуу күндөр эле. Армияда ар дайым кыймыл аракеттесин, арыксын. Сөз неге алып келип атам? Пайгамбарыбыз да түз тургула дейт эле. Бирөөнүн курсагы чыгып, мындай семизирээк адам болгондуктан курсагы чыгып, курсагын тарткын дейт. Курсак жарашпайт, курсак тарткын деп пайгамбар сахабага буйрат. Умар ибн Хаттаб дагы курсактан өтө уяткан. Курсак коюш шариятыбызда, динибизде туура эмес, урматтуу мекендештерим. Курсак коюудан сактаныңыз. Жада калса кыяматтын белгиси деп дагы эскертилген. Курсак коюш, курсак салыш. Бүгүнкү негизги айтыла турган маселе семириш, урматтуу мекендештерим. Семирип кетүү. Мына байкасаңыз, күндөн күнгө спорт залга баргандар азайып, курсак салып, бул курсак салышка атайын өзгөчө бир сөздөрдү айтып, курсак салган бул авторитет деп айтып, ушул нерсеге үгүттөгөндөр дагы, чакыргандар дагы көбөйүп атат да. Урматтуу мекендештерим, жалпы мисалы карасаңыз, курсак салды семирүү негизи оору болуп эсептелет. Оору. Негизи оорунун бардыгы семиз адамга жабышат. Ошол сахар, ошол давление, ошол бардыгы келип семирген адамга, семиз адамга жабышат. 3 мисалы семиз адамдарга биринчи маселени айтсак болот. Кантип арыктаса болот деген суроонун негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз мусулмандар ач калганга чейин, ач калмайынча жебейбиз. Жесек тоюп албайбыз дейт да. А бүгүнкүлөр тескерисинче ток туруп дагы жей берет да. Курсак ток, завтрак кылып бүттү, дагы 2 сааттан кийин чай ичет. Бүгүн 3 маал деген нерсе жок. Мурда завтрак бар эле, ужин бар эле. Мурдагы ата-бабаларыбызда таңкы тамак, кечки тамак эле бар эле. А бизде обед кошулду бүгүн, андан кийин дагы 4-5 келип мөмө жемишти. Андан ужиндан кийин дагы жеп ичмей жашоо болуп калды. Же ич кумарың кандыр, кайра уктамай жашоо болуп калды да. Ошонун негизинде жалкоолук пайда болуп, бүгүн семиз адамдар көбөйүп атат өтө. Негизи эле кандай арыктаса болот? Кантип арыктаса болот? 3 бөлүккө бөлүп карасак болот арыкташты, урматтуу мекендештерим. Биринчиси спорт менен машыгып арыктоо, Ал эми экинчиси, урматтуу мекендештерим, бүгүн диетологдор, врачтар, ар кимиси айтып аткан ошол эч нерсе жебестен, мисалы орозого кирерде орозону мисалы арыкташ үчүн туткандар бар да, Кудай сактасын. Ошол ниетте туткандар бар. Кудай сактасын. Неге орозо туттуң? Арыктайм. Ушул дагы сөз берем. Аллах үчүн эмес, арыкташ үчүн да бул орозосу. Ал эми үчүнчүсү, ошол эле нерсени жеп азайтып, жеп, жалаң жеп туруп арыктайсыз. Буга азыр сөз келгенде токтолобуз. Биринчиси, урматтуу мекендештерим, семирген адамдар, айрыкча мына семиздер көбү шаарда жашайт. Шаарда квартира, туалет 1 метр, душ 1 метр. Айылда мисалы 20 метр алыска басып барасың огородту башыга, туалет үчүн дагычы. А бизде бүт бардык комфорт жашоо болгондуктан телевизор пулту колдо, мынтип ойноп, играсын ойноп, телефон кучактап, жеп жата берет да. Биздин ата-бабаларыбыз, мисалы жеке менин атам, жеп алып туруп, жеп алып туруп жатпагын дейт эле. Тур иште, огородто ишти кыл, талага бар, башка кыл. Айтор, жеп туруп жатпаган бул эң жаман адат. Бул нерсе азыр жоголуп кетип атат. Жейт, телефон кучактап жатат. Атасы дагы жейт, курсак тойгондон кийин барып бул үйгө диванга жатат, баласы наркы өзүнүн комнатасына кирип жатып алат, телефон чукулайт. Баягы жеген, ичкен нерсеси калория деп коет. Калория бул, урматтуу мекендештерим, не десек? Эгерде сиз ошол калория бул, урматтуу мекендештерим, жеген нерсеңиздин кубаты, мындайча айтканда, үлүшү, мындайча айтканда. Эгер сиз жегенден кийин жатсаңыз, бул майга айланып кетет. А эгер ошону жеп алып туруп иш кыймыл аракет кылсаңыз, бул денеңизге күч болуп бере турган, бул калория болуп эсептелет. Мындайча айтканда, жеген нерсеңиздин үлүшү, пайызы дегендей эле маселе. Калориялуу нерселерди жеп алат дагы, анан дароо телефон чукулайт, жатат, кеңири уктайт, ошондо айынан семирип атат.
калориясы көп нерселерге урматтуу мекендештерим маани бериш керек. Мисалы спорт менен 1000 машыксаң дагы арыктабайсың. Эгерде сен жешиңе маани бербесең. Жешке маани бериш керек. Бүгүн жеп аткан нерсеңиз мисалы колаңыз, фантаңыздан баштап бардыгы сахар бар. Сахар бул көп калория, ичимдиктерибиз, жеп аткан нерселерибиз. Мисалы үчүн мынау урматтуу мекендештерим, бул адамдын колунан даярдалган нерсе да. А бунда калория өтө көп. Камыр тамактарда калория көп. Бул мисалы үчүн сахары бар, башкасы бар, бул жамандаш эмес. Арам башка деген маселе жок. Болгону калориясы көп, бул семиртет адамды, А ошол эле учурда могу жакта жүзүм турат. Бул айырмасы урматтуу мекендештерим, жүзүм менен бул. Буну Аллах табарак ва таала жаратып, адамдарга пайдалуу, полезный, пендем ушуну жегин берекет табасын деп берген нерсе, бул табигый нерселер. А бул адам өзүнүн бизнесин, акча иштеш үчүн ойлоп тапкан нерсеси бул. Бул адамдар ойлоп тапкан нерсе көбү семиртет, анан көбү зыян болуп эсептелет. Кытай деген бирөө чыкты, алар химикаттар түрдүү, ширин таттуу бардыгын берип коет. Ошону кошуп аралаштырып бизнес үчүн баягы конкуренция болгондугу үчүн меники таттуу болуш керек деп ар кимиси ар кандай химикаттарды басып атат. Шириндиктерге, кафеге таратам, башкага өткөзөм деп өтө катуу кетип атат бул нерсе. Мына Аллах табарак ва таала берген нерсени жеш керек, урматтуу мекендештерим. Арыктайм десеңиз, биринчи жеген нерсеңизге. Спорт менен 1000 машыкпа, бирок арыктай албайсың качан сен оозуңду тыйбасаң. Оозу тийиш керек, химикат нерселерден токтотуш керек бүт. Ошо шириндиктерден, ошо кола, фанта баягы нерселерди бүт токтотуш керек, урматтуу мекендештерим. Эгер ошо шириндиктерден нафсиңиз тыйсаңыз, ошол калориясы көп мынандай таттуулардан башкадан тыйсаңыз, сөзсүз түрдө арыктайсыз. Красавчик болуп каласыз. Арыкташ керек. Семирүү өтө көп зыяндарды алып келет. Семирген урматтуу мекендештерим, бардык оору келет, ага жабышат. Экинчиден бир жакшыраак кийим дагы жарашпайт. Кийим дагы жакшы турбайт ал адамга, семиз адамга. Ар дайым кыйналат. Душка түшкөндө дагы, башкага дагы эңкейип туруш, айтор бардыгында кыйналат. Кыйынчылык ал семирүү. Дарыларды түрү менен жейт. Эгерде биз бүгүн жашылчаларга, Аллах табарак ва таала берген жашыл жемиштерге, алмасы болсун, башкасы болсун, урматтуу мекендештерим, басым жасап ошол нерселерди жешке аракет кылышыбыз керек. Бүгүн 21-кылымда өтө басым жасаш керек. Эмне үчүн? Себеби атмосфера абадан баштап бүт булганып аткан учурда жеген нерсеңе маани бербесең болбойт. Бүгүн жумушка, башкага барып жүрөбүз. Мисалы ооруп калдыңыз. Бардык жумушуңузду токтотуп больницага барасыз. Ошол күндө эле бардык ишиңизди токтотуп 1 саат 45 мүнөт чуркап койсоңуз, жеңил спорттор менен машыгып койсоңуз, иншалла денсаулык жакшы болот. Өткөндө бирөө менен сүйлөшүп калдым. Чоң эле кишкен деп, сиз деп, урматтап, сыйлап, чоң киши деп ойлодум мен. Сакал койгон өтө чоң киши көрүндү. Жашыңыз канчада деп кийин сурасам, менден кичинекей экен жашы. Мен анын чоң, менден чоң ол деп сүйлөшүп атам. Аксакал деп. Семирип кеткен, өзүн карабайт. Семирүү улуу дагы көрсөтүп коет экен. Сулуулук дагы жоголуп кетет экен да. Ошол моделдерди, ошол кийимдерди реклама кылып жаткан адамдарды карасаңыз, спорт менен машыгат, өзү жеп аткан нерсесиге бүт маани берет. Нени жешим керек, нени жебешим керек деп орозо кармайт мисалы үчүн. Алар бүт маани берет. Ийнесинен жибине чейин. Себеби аларга дене өтө керектүү маселе. Мурда мисалы жаш бала кезибизде биз дагы жегенбиз. Мисалы үчүн көп адам жаш балдарды аз байкасаңыз дагы жешет, бирок семирбейт жаш балдар. Эмне үчүн? Себеби алар тынбайт да. Кыймыл аракетти ар дайым чуркап жүрөт, тыымсыз. Чыгарып салат, чуркап, эки жака ойноп, кыймыл аракет кылып. Жеген маселелерге оозду тыймайынча арыктабайт экенсиз, урматтуу мекендешим. Оозду тийиш керек экен. Эң биринчи нерсе оозду тийиш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң туура айтканда, эң туура диета дагы өзү негизи ушу. Ач калмайынча жебейсиң эчтеке. Бирок ач калсаң, ток кылып тойдура албайсың. Негизи эле урматтуу мекендешим, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң жаман идиш кайсыл? Эң жаман идиш кайсыл? Тамак менен толдурулган идиш, ашказан эң жаман идиш болуп эсептелет. Тамак менен толдуруп алдык.
Негизи ашказанды 3 бөлүккө бөлүш керек экен. Биринчиси не? Биринчиси тамакка, экинчиси абага, үчүнчүсү сууга экен. Биз биринчи бөлүгүгө баягы майлуу тамактар, мантысы, башкасы, андан кийин экинчи бөлүгүгө таттуулар, шириндик, торт, андай мындайын тыгабыз. Анын үчүнчүсүнүн аркасынан баягы ширин, калориясы көп, коласы барбы, башкасы барбы ичип, доң койтуп, жеп, кекирип, анан асманды карап жатабыз. Бул учурда сен семирбей, мен семирем да. Сөзсүз түрдө семиресиң. Семирүү, курсак салуу жаман нерсе. Ашказанды 3 бөлүккө бөл, урматтуу мекендешим. Сен кекирип атасыңбы, демек сен өзүңө ооруну чакырдың деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө айлап казаны кайнаган эмес, тамак жеген эмес. Бүгүн жеп аткан нерселерибиз химикат, башка. Не бардык нерсе химикат болсо жебей коелу? Жок, же, тандап же, тазасын же, жакшысын же, кымбатын же, бирок ысырап кылбоо деген маселе. Мисалы, акчаны бересиз больницага, таблеткага, башкага аябастан эле больницага бересиз да, урматтуу мекендешим. Больницага аябай бересиз акчаны канча болсо. Убакытты бересиз. Бир жатканда 1 жума, 10 күн, 1 ай жаткыласыз. Больницага мисалы ден соолукка байланыштуу маселеде. Ошол эле акчаны таблеткага, врачка, башкага бергенден көрө залга берсең, тренировкага, спортко берсең жакшы эмеспи? Дарыга бергенден көрө. Спорттун өтө көп пайдалары бар. Стресстен чыгарат, денени чыңдайт. Бүгүнкү учурда, урматтуу мекендешим, бул спорт ушунчалык маанилүү болуп калды. Мен байкаган алымдардан дагы, дүйнөлүк алымдарды карасаңыз дагы, семирген, курсак салган, спорт менен машыкпайт. Ар дайым китеп менен отуруп кыймыл аракети жок. Устаздар да көп ооруп, сабак бере албай калат. Көп илимин бере албай калат ушул ооруганына байланыштуу. Көп устаздардан угам, мен ушул ооруп калдым, ушунун айынан сабак бере албай калдым, башка кыла албай калдым. Ошондуктан спорт, ден соолук эң биринчи маселе. Биринчи орунга чыгарыш керек бул нерсени. Спорт менен машык. Спортту бирөөнү барып мурдун кыйшайтып уруп коюш үчүн эмес, Эркек киши мында карасаңыз тарыхтан баштап бүт коргоочу да. Ата-энесин коргойт, аялын коргойт, бала чакасын коргойт, коргоочу болуп эсептелет. Азыр дагы эчтеси өзгөргөн жок. Азыр деле коргоочу эркек киши. Ошо продуктасын алып келип курсагын тойдуруп, бул да коргошко кирет. Ошондуктан үйгө не алып келип атасыз, балдарыңызга эмне берип атасыз, маани бериңиз. Правильный питание деп коет бүгүн. Ошол нерсеге көндүрүш керек балдарыбызды дагы. Балдарыбыз эмне жеп атат? Кытайдын ар кандай нерселерин, химикаттарын озуна жеп, ар кандай оорулар келип атат балдарыбызга. Баламдын көңүлү деп, макул деп, ар нерсени озуга тыга бербе. Эртең катуу чуркайсың, катуу өкүнөсүң. Балага бере турган ошол мисалы эң күчтүү нерселерден, инвестиция деп биз $1 миллион аякка тыгабыз, $1 миллион алып келет экен деп бул жака акча тигебиз. Мисалы арендага берсем күндө 1000 сомдон алып келет бул деп машинада арендага беребиз мисалы үчүн. Бирок эң күчтүү инвестиция билесизби эмне? Бул балага берилген инвестиция да. Эгер балаңыз жак чыкса, 15 жашта эле, 20 жашта эле сизге баш болот, жардамчы болот. Кудай урган болсо балаңызды, ал 30-40ка кирсе дагы бала болуп жүрө берет. Бала кыял кеч болуп жүрө берет. Эң күчтүү пайда ушул ата үлгү болуш керек да. Ата өз сигарет чегип, курсак чоң кылып салып, бир күн арагын ичип, аял менен урушуп жүрсө, мындай семьядан кандай бала? Бала көргөнүн кылат. Сиз адам бол, андай бол, мындай бол деп кулакка айта бересиз. Кулакка айткандын пайдасы жок. Бала көрүп чоңойот. Көрөт, 80%-ын көрүп алат. 20% угуп алат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан маани бериш керек. Биринчиси не дедик? Спорт менен машыгып. Андан кийин эч нерсе жебей, мисалы ошол диетологдор, башкалар, бул врачтар өздөрү айтышат, мисалы үчүн сен мындай нерсе жебе, бул ден соолугуңа байланыштуу зыян алып келет. Эгер сен мындай жебей койсоң, майдын проценти түшүп кетет, же мындайдын проценти көбөйүп кетет деп атайын врачтардын көзөмөлүндө атайын бирдекелерди жебей коюп арыктайт. Булар ден соолукка байланыштуу, маселе жок. Ал эми үчүнчүсү ар дайым бирдекени жеп. Мисалы, мынау досум көп нерсени жейт, бирок не болот? Көп нерсени жейт, бирок семирбейт эч деп айтышат, мисалы үчүн, болуп каласыз. Биринчиден аны сиз ар дайым көрбөйсүз да. Бир жолу алдыңызда жеди, ар дайым 24 саат күзөтүп жүрбөйсүз. Бир жолу ошентип көп жегенин көрүп коюп, ушунча жейт, анан мындай дейт да.
ата бабаларыбыз көп нерсени жеген, бирок көп аракет кылган. Бир койду жеп, билесизби, бир тонну ташын ташып койгон. Мисал үчүн. Бир койду жеп туруп, бир торпокту көтөрүп тоодон өтүп кеткен. Мисал үчүн. Кыймыл аракет күчтүү болгон, самбис болгон, күрөшчү болгон, эрктүү болгон, духний болгон. Бүгүнчү биздикилер латта лох болуп калып атат. Балдарыбыз коркок. Ой, мелиса келтат айтам. О, врач келтат, укол саят айтам деп. Балдарыбызды коркок кылып чоңойтат ата-энелер. Эр жүрөк балдар азайып атат. Бул маселеде ойлонуш керек, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Спортко бериш керек балдарды. Спорт менен машыгыш керек. Мен жүзүн көгөртүп, боксер болуп, көчөдө андай кылыш эмес. Дене, рух, но биздин телобуз, денебиз, анан рух бар ичибизде, анан жүрөк бар да. 1000 спортсмен болбо, мага десе кулагың менен салтыбаш. Эгер де сенде дух болбосо, бардыгы бирдей. Билесизби, кээде спортсмен эмес, бир аруак бала келип, духу болгондугу үчүн көп нерсени решать этип чечип коет. Неге? Себеби бул эч нерседен коркпойт да. Коркуу жогото турган эч нерсеси жок. Аркада ойлой турган нерсеси жок. Аллахка тобокел бардык нерсени кылат. Кээ бирлөрдө спортсмен, бирок коркок, дух жок. Спорт, урматтуу мекендешим, биринчиден ишенимди берет. Айылдарда байкасаңыз, турник менен машыгып, мынтип жүргөн өз алдынча балдарда карасаңыз ишенич пайда болуп калат өзүгө. Деп мынтип дух пайда болот балдардын өзүнчө. Спорт дух берет экен, өзүгө ишеним берет экен. Ишеничти пайда кыла турган нерсе бул дух. Ички күч деп коебуз. Ички күч, урматтуу мекендешим, бул ошол күн сайын спортту таштабагандар да болот. Мисалы, беговой дорожканы алып келет, бир күн чуркайт, 2 күн чуркайт, болуп таштап коет. Скакалка секирем дейт дагы, алып келип 5-6 күн секирип, болуп таштап коет. Пайгамбарыбыз аз болсун, күндө уланып турсун, ошол нерсе пайдалуу деген. Аз болсун, саз болсун деген. Бүгүнчү баштайт таштап коет. Демек, көрдүңүз, сизде ичиңиздеги күч жок да. Арыктайм деп баштайт, кыйналат, 1-2 күн жебей коет, башка кылат, кайра эле баягыны жеп, кайра эле уланып кетет баягы организмин. Маани беришибиз керек, урматтуу мекендештерим. Бул сөздөрдү кара санаган душман катары же өзүм диетолог сезип, өзүмдү акылдуу сезгениме айткан жерим жок. Бүгүн оорулар көбөйүп атат. Аптекаларда элдерди көрүп, ичим ооруп, менин кыргыздарым, менин мусулман бир туугандарым ушинтип каяктагы химикатты жеп. Ошо эле мындай карасаңыз, тест татымдар өтө көбөйүп атат шаарда. Пицца жасалган жерлер сандап көбөйүп атат. Өтө тездик менен көбөйүп атат мына нерселер. Буларда эң көп калориясы көп нерселер. Семирте турган нерселер булар. Тез эле даяр болот. Шектүү тамактар. Этинде бисмилла акбар деп союлбадыбы? Эттин килограмм 550-600 болуп аткан учурда, шаурмага ушунча этти басып көбүп, анын эттерин, башкасын, колбасасын кошуп көбөйтүп берет. Бу жерде шектүү нерселер бар. Шаарды карасаңыз, ошо пицца жеп аткан, шаурма жеп аткан толуп адам. Толуп кеткен адам. Клиенти жокпу? Клиент болгон үчүн өнүгүп атат алар. Бул сөздөрүм айтып аларды жамандаш эмес. Мусулман бир туугандарым, маани бериш керек. Сиздин денеңиз, бул ден соолук денени Аллах барак ва таала бергенден кийин жооп бересиз денеге. Күнүгө 1 саат убакыт бөлө албайсызбы спортко? Байкасаңыз, телефонго канча убакыт берип коет атасыз, телевизорго канча убакыт берип коет атасыз, бекерчи, ар ким менен жөн эле сүйлөшүп отуруш үчүн, көчөдө жөн эле жүрүш үчүн канча убакыт берип коет атасыз, бирок спортко 1 саат убакыт бөлө албайсызбы? Мен сөзсүз залга бар дебейм. Чурка. Айылда болсоң 4 көчөнү бир чуркап кой. Мисалы үчүн бир күндө бир убакытты бөлүп коюп. Бир убакытты бөлүп ошол учурду белгилей албасаң, мисалы менде ар дайым чуркайм, спортту таштабайм мен дагы эч. Утурам турганда, эртең турганда, багымдата тургандан кийин. Эгерде түштөн кийин жумушум боло турган болсо, саар чуркайм. Эгерде саар жумушум болуп, түштөн кийин бошуп калсам, түштөн кийин келип чуркайм. Бирок калтырбайм. Айтайын дегеним, калтырба спортто. Арыктайм десең, дух кесин десең, ишенимиң өзүңө пайда болсун десең, ар дайым эрктүү болуп, бир нерсени режимди кармашыңа себепчи боло турган нерсе бул спорт.
Мээң дагы агарат, мээң дагы тазарат. Акылдуу болосуң. Правильно питание кылып спорт менен машыксаң, зээниң дагы жашарат. Акылың дагы көп нерсени жаттап калышың дагы тез болот, оңой болот. Эмне үчүн Абу Ханифа рахматуллаху алейх, аалымдар, биздин улуу инсандарыбыз эмне үчүн, урматтуу мекендешим, ооруган эмес, же ооруга өтө эле аз чалдыккан? Себеби алар көп жеген эмес. Жегенде дагы тандап адалын издеп, көп жеген эмес, тоюп алган эмес, аз жеген өтө. Нафсисин тыйган. Эч нерсе кылбай дагы, спорт менен машыкпай дагы арыкташ мүмкүн. Ал кантип арыктайт десеңиз, эч нерсе жебей туруп арыктайт. Урматтуу мекендештерим, ойлонуш керек, ойгонуш керек. Сөз турда ден соолук кеткенден кийин башыбызды кармай отуруп калышыбыз шарт эмес. Рухубузду карасаңыз, кармай албайсыз. 1 килограммы жок, аны көрө албайбыз. Мисалы, бунда акылы бар, ананда акылы бар, бирок акыл көрүнбөйт. Бирок бизди көрсөтүп турган биринчи нерсебиз эмне? Денебиз да. Адамдар бүгүн карап, кийимиңизге, өзүңүзгө карап, мамиле кылат. Кээ бирлөр мынтип карап турсаң, көрүнүп эле турат да, күнөөкөр пенделиги, азыр зына кылып келип аткандыгы, уурулугу ясно көрүнүп турат да жүзүнөн элечи. А кээ бирлөр ушундай намазкан, жүзү нурлуу, ушинтип байкалып көрүнүп эле турат. Денеге маани бериш керек экен. Сизде эң биринчи көрсөтө турган, ооба, динибизде кымбат кийимиге карап маани бербе, мындай деген маселе бар. Бирок биз көбүнчө азыр, урматтуу мекендешим, динчил адамдар эмес, динди кармабаган адамдар менен мамиле кылышыбызга туура келип атат да. Алар эң биринчи кийген кийимиңе маани берет. Таккан галстугу менен костюмиңе маани берет. Спорт менен машыгыш керек. Бүгүн ажырашуу көп, башка көп, Эмне үчүн? Эркектер мындай шофер ролдо кетип атып эле, кызыл жанып калды, кичине күтүп тура албайт да. Сабыр жок ошол нерсеге. Эркектерде сабыр кетип атат. Кыйынчылык көрбөй атат балдарыбыз. Жеңилтек болуп чоңоюп атат балдарыбыз. Аялын дагы сөзүн көтөрө албайт. Кичине урушуп койсо аялынын сөзүн көтөрө албайт. Себеби оор жүк көтөргөн эмес да бул бала. Качан адам баласы ач калып, кыйынчылык көргөндө анан көп нерсеге сабыр кыла турган болуп калат. А балдарыбыз кыйынчылыкта көрбөйт, ошо квартирадан чыкпай, же сөздү көтөрө албайт, же оор жүктү көтөрө албайт. Бишкекте, мисалы, шаарда эң кыйын иш, бир эле иш бар өзү, мусор төгүп коюш. Бирок ошону дагы сен кыл, мен кыл кылышат да. Мен төкпөйм деп баягыдагы чики ойношуп, анан жеңилгени бар төгүп кетет. Эң оңой, бир эле иш бар, мусор төгүш. Бирок ошону дагы сен кыл, мен кыл да. Спортко бериш керек балдарыбызды сөзсүз түрдө, урматтуу мекендештерим, урматтуу эр азамат жигиттер. Спортко барыш керек. Спорт азыр мындайча айтканда кааласаң кылып, кааласаң кылбай кое турган нерсе эмес. Керек болсо важип боло турган даражада болот да. Сөзсүз түрдө кылыш керек болгон нерселерден болот. Адам, урматтуу мекендешим, бактылуулук дейбиз го. Мисалы, тоолорго чыгып алып, мисалы аларчаны тоолорго чыгып алып, тоолордо жыргап кырсаң, тоолордо кенен чуркап эс алсаң, тердеп, буу болуп чыгып, жыргайсың да. Мындан өткөн жыргачысыз. Жеке мен мисалы ошентем. А экинчи бактылуулук дей турган болсок, кенен, бактын экинчи себеби не десеңиз, мисалы ичиңиз ооруйт, жеген нерсеңизди чыгара албайсыз да. Туалетке барасыз, чыгара албайсыз. Муну башка түшкөндөр билет. Туалетке барасың, бирок жеген нерсеңди чыгара албай кайтып келесиң да. Bundan өткөн бактысыздык, оор нерсе жок. Ден соолук маселеси да. Ден соолук маселеси. Бүгүн комнатный температура кылып, суубузду алып келип, балага ар кандай кылып, сууп калбасын, башка болуп калбасын деп балага берет, жылытып. Бирок ошондо да балдарыбыз ооруп калып атат. А биз айылда ошо арык таккан сууларды ичип алып эле чоңойдук, мисалы үчүн, оорубай эле. Бүгүн иштетиш керек, балдарыбызды кыймыл аракетке көндүрүшүбүз керек, кыйынчылык көрсөтүшүбүз керек. Мектептен каникулдар болгондо сөзсүз айылга барып, апаларыбызга, чоң энелерибизге алып барып, айылдын иштерин кылдырыш керек. Мен бул нерсе менен эскиче элекке башка чакырып аткан жерим жок. Балдарыбыз кыймыл аракетсиз, эч нерсени көрбөй, денелери дагы бышпай, ооруну дагы көтөрө албай калат, урматтуу мекендештерим. Кээ бир аялдар ушундай, күйөөсүнө жагыныш үчүн фитнеске барат,
баягы фигурасына иштейт, башка кылат. Фигурасын карайт, өзүн карайт, диета кармайт, муну жебейм, муну жейм деп бөлүп алат. Кыйын да. Спортсмендерди да карасаңыз, күрөшкө барып атканда, башка мисалы чемпионаттарга чыга турганда, муну жебешим керек, вес кошушум керек, же азайтышым керек деп полезный нерселерди жеп, туура эмесин жебейт. Таттуу жебейт, майлуу нерсе жебейт, атайын сууга кайнатып туура нерселерди жейт. Кыйын бул дагы. Айтайын дегеним эмне? Бүгүн англис тилин үйрөнүп атам, ой кыйын экен. Спортко машыгып атам, ой кыйын экен. Адам баштайт, кичине кыйынчылык келгенде таштап коюп атат да. Урматтуу мекендешим, мен айтып коеюн, сен ойлоп жаткан жакшы нерсенин бардыгы кыйын. Эмне оңой билесиңби? Келип мынтип жатып алыш оңой. Эмне оңой билесиңби? Жөн эле диванда турбастан, эч нерсе кылбастан жатыш оңой. Урматтуу мекендешим, бул жашоодо рисковать этпесең болбойт. Мисалы сен бир чоң жардын үстүндө турасың да. Эми секириш керек ошол жерде. Же дароо секириш керек, же кетип калыш керек. Ал жерде тургандан пайда жок. Ал жер өтө суук, сен тоң өлүп каласың ал жерде. Ал жерде астың суу, караңгы, сууда көрүнбөй турат. Түштүң сууга. Болбосо дароо кетиш керек, ал жерде тоң өлүп каласың. Рисковать этпейт да. Биздикилер 7 ойлоп бир кес деген сөз бар. 70 ойлойт, 700 жолу ойлойт, бирок кеспей отура берет да ушинтип. Кести үйрөнүшүбүз керек. Спорт менен машыктырышыбыз керек балдарыбызды. Мисалы жумуштан келдиңиз, балдарым кийинки эле дейсиз дагы 2 балаңызды алып алып, спорт менен машыгып, ажамания кылдырып, өзүңүз тренер болуп, үлгү болуп, кандай нерсе, жакшы нерсе да бул. Келгениңизге чейин апасы, балдарыңыздын апасы туура тамактарды даярдап турат, муну жебе, муну же деп. Мисалы правильный питание менен чоңойтсоңуз балаңызды, бул аракты эч качан ичпейт. Неге? Себеби жөнөкөй ушул шириндик нерсени жебей койгон бала ал аракты эч качан жакындабайт. Себеби билип чоңойду. Семья ошого тарбиялады да, урматтуу мекендешим. Семья ошого тарбиялап койду. Мисалы япондордо көбүнчө көк чай ичет. Көк чай бул өсөт, өсүмдүк болуп. Түрктөр көбүнчө кара чай ичет. Кара чайга ар нерсени кошуп берет. Бүгүн чайлардын да түрү көбөйүп, мынтип баштыкчаларга салып, бүт химикат болуп кетти. Маани бериш керек. Нени жеп атабыз, нени ичип атабыз. Ошо суу деп атканыңыздын 10 кашык, 15 кашык сахарды кошуп чыгарышып атат. Кыймыл аракет жок балдарыбызда. Багбандарды карасаңыз эч эле семирбейт да. Жейт, каалаганча жейт, бирок багбан шактарын кесип, огородун карап, бактарын карап, тынымсыз кыймыл аракетте болгондугу үчүн семирбейт. Биз маани беришибиз керек ден соолугубузга. Балдарыбыздын көзү өлүп атат. Маршрутканын номерин көрө албайт, автобустун номери жакындап келгенден кийин анан карап чыгып атат. Алысты көрө албайт балдарыбыз. Бул көз жактан эле эмес, жашоо жактан дагы парасаты жок. Дальнейшем эмне болот көрө албайт, өзүнүн келечегин көрө албайт. Балаңыздан сураңыз да. Ким болосуң келечекте деңеле. Эч кандай ою жок. Максаты жок, мечтасы жок. Кыялдана албайт балдарыбыз. Бир мынандай болом дейт. Мынандай болом дегенди 3 күндөн кийин бир сурасаңыз, дагы ою өзгөрүп кеткен болот. Бир күн врач болом дейт, экинчи күн мелиса болом дейт. Бирөө бир нерсени мактап койсо, ошол нерсе болом деп аракет кыла берет. Бир нерсени акырга чыга турган ою жок балаңыздын. Балдарыбыз жеңилтек болуп чоңойбош керек. Бүткүл үммөттү өзгөртүш үчүн, мусулмандарды өнүктүрүп өстүрүш үчүн Кыргызстаныбызды желегин желбиретип, спорт жактан болсун, Мисалы, жейлек дагы 2 жерде эле желбирейт. Президенттер барган учурда, ана спортсмендер спортто жеңишке жеткен учурда мамлекеттик желек желбирейт. Балдарыбызды так туура баатыр кылып чоңойтайлы. Балдарыбызга туура тарбия берели. Спорт менен машыктырайлы. Кыймыл аракети жок, лох, коркок балдардын кереги жок. Дух берген баатыр балдарды чоңойтушубуз керек. Өзүң телефондо, апасы бул телефондо подружкалары менен сүйлөшүп атат. А бала телефону менен ичиге кирип кеткен. Төрөлдү, телефон карматат да. Роддомдун өзү телефонду карматып, телефон менен чыгып атат. Телефонду ичиге кирип кеткен мынандай болуп. Көз өлүп атат, көз баланыкы. Көз текшерген поликлиника башкаларга барсаңыз, бүт жаш балдар келгендердики. 90%. Неге? Телефон карап берип, көз жарылып, кызарып болбой калган. Көрүп аткан нерсеси жакшыраак нерсе болсо деле макул эле. Бүт игра сабактан кечке
көрүп аткан нерсесиге да маани бербейт. Себебин сурасаң, балам техникадан ылдый калып кетпесин дейм дейт да. Ата эне өзүң жалпылык кылтасың сен. Башка жолдору дагы өтө көп. Техникага жетип алыш өтө эле оңой. Бирок туура пайдаланыш кыйын болуп атпайбы? Фильтр коюшубуз керек. Кулакка дагы, көзгө дагы, оозго дагы фильтр коюшубуз керек. Кулактан да уккан нерсеңе ишенип кете бербей, ушундай экен деп интернетте уккан нерсеңе. Көргөн нерсеңе дагы. Оозуңа дагы фильтр кой, каалаган нерсени жей бербе. Ошол пиво, ошо арак бардыгы семиртет. Курсактуу. Бүгүн жашылча нерселерди тандап, талдап, таза нерселерди жебесең, эртең дарыларды дагы тандабасаң жешиңе туура келип калат. Карасаңыз айылдагы апаларды дагы. Жаш өткөндөн кийин бүт курса салган, семирген. Ден соолугун карабай калат. Көбү дагы мисалы, кыздар дагы турмушка чыкканга чейин, күйөөгө чыкканга чейин өзүнүн фигурасыны, башкасын өтө жакшы карап жүрөт. Тийгенден кийинчи өзүнө маани бербей калат. Сөзсүз түрдө баласына маани берет, кайненесинин кызматын кылат. Маселе жок. Ошонун негизинде өзүнө карабай калган болушу мүмкүн. Ар кандай себеп. Ошондуктан да күйөөсүнүн көңүлү калып, башага карап, жаш кыздарды карап, башаны карап, бүгүн кыянат өтө көбөйүп атат. Бир тили менен эки санын ортосуна эптей албагандар көбөйүп атат. Көп жеш, урматтуу мекендешим, семиртет. Жатып уйкуну чакырат. Көп жегенде карасаңыз, биз энергия албай, көп жеп алган адамды карасаңыз, наоборот, чарчап калат. Себеби ашказан бүт күчү менен кирген нерсени сиңире албай, кыйналып, адам уйкусу келип, ан нерсе болот. Ошон үчүн дароо жеп алган адам жатат да. Жатат. Бул зинага түртөт көп жеш урматтуу мекендешим. Ач жүрсөңүз, нәс козголбойт. Ач кыйналып ороздо жүргөндө кыздарда карагың келбей калат, мисал үчүн. Нәпсти тыясың. Ток болуп, жирный нерселерди жеп, калориясы көп нерселерди жеп алгандан кийин көзүңдү да башкара албай, ар кимге карап көзүңдө ойноку болуп калат да. Семиртет экен, уйкуга чакыртат экен. Кыздарды карашыңа себепчи болот экен, зинага себепчи болот экен. Зина кылгандарды %95 плюс 5%, 100% бардыгы курчакты токтоп алып, андан кийин зина кылат. Курсагы ач, алсыз болуп зина кыла албайт. Энергияны ал берет да, себеби жеп аткан нерсе берет да. Көрдүңүзбү? Көп жештин зыяндары, урматтуу мекендешим. Баягы арыктаткандар бар. Оозуга мындай иширип аткан кыздар бар. Бул арам нерсе. Денени өзгөртүп, бир жерин кесип алып, бир нерсени кошуп, бул каттык болуп калат экен. Атайын врачтар менен да сүйлөшсөң ушундай деп, катып да калат экен бул нерсе. Зыян экен. Бир денесин бир жерге алып, бул шарият жактан дагы арам. Ошол эле маселеде семирип кетсе, курсагын кесип, жырын алдырып аткандар бар. Сен ал жырынды курсагынан эле алып атат го. Биз денеге кирген учурда, мисал үчүн мен жүзүмдү жесем, сен жүзүм барып, туура барып, азыр бутума энергия бол деп айта албайм. Бул жүзүм киргенден кийин Аллах табарак ва таала биз ушундай жаратып койгон, ар бир дене мүчөсү өзүгө керектүү нерсени азыкан алып алат. А витамин бул жака, Б витамин бул жака, дене бүт алып, керексиз нерсени ашказандан ал жака туалетке чыгарып салат. Туурабы? Аллах табарак ва таала ушундай күчтүү. Бизди ошондой туура жаратып койгон. Жеген нерсеге маани бериш керек. Бул Аллах табарак ва таала жараткан нерселер бардыгында, сахары дагы бардыгы өз ордунда. Бирок бүгүн адамдар чыгарып аткан нерсе, бизнес үчүн, акча табыш үчүн ар кимиси ар кандай нерсени кошуп, эч нерсе ордунда эмес. Мында кирип аткан сахардардын өзүнүн ордунда да тарайт. Ушул химикат шириндиктерди туура шириндиктерге алмаштыр, алмага алмаштыр, жүзүмгө алмаштыр, туура нерселерди же. Сухофруктуларды же, таза суу ич. Суу ич, урматтуу мекендешим. Шириндик сууларды азыр токтот. Айылдагы апалар компот, шербет кылып аткан учурда сахар кошпогула. Сахар ак өлүм, өлтүрөт ал. Азырайыл кара өлүм, сахар ак өлүм деп айтып коет го. Бул туура сөз. Маани бериш керек. Урматтуу мекендештери, мусулман бир туугандарым, эгерде бүгүн ден соолугуңузга сиз өзүңүз күйбөсөңүз, эч ким сизди сүйбөйт. Эч ким сизге бир нерсени кылып бербейт.
25'tesin 30'dasın ayırması жок. Кылыш керек. Өзүңдү мажбурлашың керек. Ар дайым арыкташтагын, bir китепти окуштагын, жакшы иштерди кылыштын бардыгы кыйын болгон, оңой болгон эмес. Баягы чокуну айттым го мен. Чокудан же ташташың керек, же кетип калышың керек. Сен билбейсиң ылдыйда эмне бар. Таштайсың. Жеңүүчү болсоң, жеңүүчү болдуң. А бирок кылып көрдүң да сен. Рисковать этсең, тоба келесең, жеңдиң, же сабак болду. Кылбай эле отургандан көрө, бул 1000 эсе жакшыраак кылган урматтуу мекендешим. Маани берейли, денебизге маани берейли. Мисалы үчүн Путинди карасаңыз, президенттерди карасаңыз, күчтүү акылман адамдарды карасаңыз дагы бүт арык болуп эсептелет. Не жей турган нерсеси жок буларда. Жок, бир жерге барса дасторкондо түрү менен калаган нерсеси коюлат. Бирок алар дагы тандап керектүү нерсени жейт. Ал себеби көп нерсени көргөн, көп нерсени билет. Ошондуктан тандап талдап туруп андан кийин жейт. Денеге керектүү нерсени гана киргизет. Сөз түрдө семирип, андан кийин барып залга барып арыкташ кереги жок. Денени ар дайым бирдей калыпта кармап жүрүш керек. Себеби бул дене аманатка жооп беребиз. Жашым өтүп калды, кечеми башка дебе. 25'те болсоң дагы сен өтө көп жаштагы адам эмессиң азыр. Жаш элесиң. 1 жыл максатты коюп 1 жылга өтө каттуу аракет кылгын да, результатты өзүң көрүп каласың. Телефонду жийиштирип сал, 1 жылга токтотуп тур. Керексиз досторду жийиштир. Ар дайым ушу максатың үчүн 1 жыл аракет кылгын, кандай результат болот экен өзүң да ишенбей каласың, ушундай кылып койдумбу мен деп. Магазинге кирет экенсиз, ойлонуп кириңиз. Балам, калаган нерсеңи ал дебеңиз. Андай заман эмес бүгүн. Арамадалы бүт аралаш. Ар бир жеп аткан нерсеңиздин сыртында пленкасында калория жазылган. Ал калорияны жегенден кийин, киргенден кийин кыймыл аракет кылып жоготпосоң ал майга айланып кетет. Ал семирүүгө алып келет. Жана айтканыңыздай кийим дагы жарашпайт, оору дагы жабышат. Жөнөкөй дем алыш дагы кыйын болот өкүлдө. Ошондуктан маани берели урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Себеби ден соолук жок болуп калса, эч кимге керек эмессиз сиз. Ден соолугуңуз болбосун эле, эч кимге керегиңиз жок. Мисалы бир аял ооруп калсын эле, күйөөсү 1 ай карайт, 2 ай карайт. Эгерде аял түзөлбөй турган болсо, диагноз коюлуп бул өмүр бою ушундай боло турган болсо, күйөөсү ажырашып кетет, 90% ажырашып кетет. Кызды үйүнө алып барып берип коет. Ал жерде баягы кыз жүк болобу үйдө? Сөз түрдө жүк болот, баарына жүк болот. Ошо акеси деген, ошо байкеси деген, ошо иниси дегендердин бардыгынын семьясы бар. Сиздин аялыңыз жеңем мындай деп айта албайт байкуш кыз. Ден соолук маселеси өтө маани бере турган маселе. Бүгүн оорулар көбөйүп атат, оорулар жашарып атат. Адамдар калаганын жеп, калаганын ичип, оюн күлкүсүн калагандай кылып, денесиге маани бербестен оорулар өтө көбөйүп атат. Ошондуктан урматтуу мекендешим, жеп аткан нерсеңизди азайтыңыз, спорт менен алектениңиз, эрктүү болуңуз. Ошондо бир жашооңузда жыйынтык болот. Оңой нерсенин өзү жок, бардык нерсе кыйын. Ошо кыйын нерсе менен күрөшүш керек. Ошондун рахаты бар, ошонун жыргалы бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.